Гүл берчү эмесмин. А сен гүл алган кандай жагымдуу экенин кайталай берчүсүң. Босогодо күз мезгили келип турган. Экөөбүз көчөдө жетелешип баратсак, жайдын акыркы күнү мага гүл бересиң, макулбу? Деп талап койдум. Гүл саткан дүкөндөн чакан, баасы арзан гүлдести алдым. Көчөгө чыгып эле өзүмдү ыңгайсыз сезем. Деле гүл көтөрүп көрбөптөрмүн. Бажыраган майда сары гүлдөр анан жалбырактар менен бүркөлгөн. Аталышын деле билбейм. Акчам ушуга жетти. Студентте кайдагы акча? Аз убакыттан кийин сен келдиң. Кызыл көйнөгүң шыңга боюңа сонун жарашып, көркөм элең. А көздөрүңчү? Көздөрүң укмуш болчу. Колумду аркага алып, гүлдестени сундум. Ой, а эмнеге? Майрамбы? Жайдын акыркы күнү эмеспи? Мен унутуп калыптырмын. Эмнеге сары гүлдөр? Сары түс жакпайбы? Сары гүл ажырашууга алып келет деп коет го. Андайларга ишенбеш керек. Ооба, бирок ажырашуунун символу болгон гүлдөр дедим маанайсыз. Ой, андай эмес. Мына карасаң, ортодогу сулуу гүл сен, а бул чекесиндеги жалбырак мен. Сени коргоп турам. Башка жигиттерге тийгизбей. Менин айткандарым жага түштү окшойт. Акыры мага ыктап, ийниме жөлөндүң. Дедим ичимден. Сенин маанайыңсыз жүргөнүңө түкпөй кетчүмүн. Бирок ошондон бир жума өтөй экөөбүз ажырым жолго түштүк. Байкеңди ээрчип чет мамлекетке кетип калдың. Экөөбүз телефондон ызы чуу түшүп урушканыбыз эсимде. Кетпе! Деп жалдырганыма да көнбөдүм. Андан кийин мен сагынычтан оорудум. Эркек башым менен ыйлаганымчы. Кайдан гана бердим деп сары гүлдөрдү канча күнөөлөп жүрдүм. Бирок кеп сары гүлдөрдө эмес болчу. Сен болгону келечегиңди тандадың. А мен эмне? Айылдан ай сайын жол киреге ата энемден 1000 сом алган студент болчумун. Сага эч нерсе бере алмак эмесмин. Бирок биз кандай бактылуу элек. Күн сайын жолукчубуз, жетелешип жүрчүбүз, көп күлчүбүз. Унчукпай эле кучакташып тура берген кандай сонун эле. Арадан бир канча жыл билинбей өтүп кетти. Сени унуткан жокмун. Бирок сага деген сезимдерим эбак мокоп калган болчу. Жумуштан чыгып, унама отуруп жатып сени көрдүм. Баягы кызыл көйнөгүңдү кийип алып турган экенсиң. Өзгөрбөпсүң. Жакшы эле учурашайын деп ойлонуп, бирок эмнегедир бутум тартпады. Кызыл көйнөгүң көзүмө көрктүү көрүнбөдү. Каректериң деле кадимкидей болгон экен. Эми байкадым. Сени көргөндө элеп-желеп болуп көкүрөгүм толкундап чыкчу эле. Андай да болгон жок. Анткени мен үй бүлөлүү элем. Мен дали тикенек болчумун. Бирок өзүмдүн кооз гүлүмдү, үй бүлөмдү бар күчүм менен жаным калбай коргой турган, майышпаган катуу тикенек болуп калгам. А сенин жаныңа барып эмне кылмакмын? Керексиз жорук болчу. Антсе да ушул учурда мен баягы сары гүлдөргө ыраазы болуп кеттим. Ырас эле сары гүлдөрдү бериптирмин.